Башка кабарлардан чет өлкөлөрдөн дыйкандарды колдоо үчүн аз пайыздуу миллиондогон кредиттер келип жатат. Дыйкандар эми жыргайт деген маалыматтар 1000 рет айтылганы менен иш жүзүндө баары башкача болот. Тескерисинче 100 миңдеп насыя алуучулар биринчиден тиешелүү документтерди толтуруу менен азап тартышса, экинчиден үстөк пайызын төлөй албай кыйналышат. Анткени миңдеген маңдай тери менен акча тапкан дыйкандардын эсебинен банктар гана миллиондоп пайда көрүүдө. Дал ушул максатта жазылган мыйзам долбоору бүгүн парламенттин жыйынында депутаттардын кызуу талкуусун жаратты. Жаз айларында эле дыйкандарга насыя берүү маселеси мамлекеттик деңгээлде көйгөй жаратып келет. Кредиттердин үстөк пайызы жогору, бирок ага карабай банктар бардык насыя алуучуларга кредит берип жеткире албайт. Агрокредиттер жетпеген боюнча бул быйылгы эле көрүнчү эмес. Мына Айыл банк менен РСБ банк айтып койсо, мисалы Кара-Бура району, Талас району, Талас областында былтыр очередте канча киши турган, канча киши салды. Быйыл канча киши очередте турат, канча салат. Былтыркы боюнча общий сумма боюнча айтып койсом, былтыр деген 4800 киши алган, бирок кайрылганы 13000 киши кайрылган. Быйыл болсо деген уже 16000 киши кайрылып атат. Приблизительно где-то 3000 кишинин терегинде ала алат. Республика Ата журт фракциясынын депутаттары дыйкандарга берилүүчү насыяларды 7%га түшүрүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун сунуш кылууда. Бул биздин дыйкандар үчүн керектүү мыйзам. 7% 7%. Бир тыйын акча көбөйбөйт. Дыйкандардын саны азайышы мүмкүн, бирок биздин элге жеңилдик да. Бирок айрым депутаттар мындай мыйзамдарга каршы. Себеби дыйкандарга колдоо үчүн чет өлкөдөн келген гранттар, аз пайыздагы насыялардын пайдасын ортомчу банктар көрүп келүүдө. 1 миллиард коммерциялык банкка кетип атат, ошо банктарды колдоо иретинде кетип атат. 1 миллиард сомго 1000 трактор келет экен. Ошо 1000 тракторду алып, элге жөн подарка кылып, белек кылып берип койгонго барабар болуп атпайбы? Ошо пайдасы тийбей эле дыйканга. Андан көрө мен жана айттым, мен сунушумду бердим. Орус-кыргыз фондтан 20 миллиард акчаны берели ушул жака. 20 миллиард сомду. Ошондо бардык дыйкандарга алат ошол. Жалаңга айткан 350 миң дыйканга жетет ошондо. 5% менен, 4% менен берсек болот. Дыйкандарды колдош керек. Бирок мындай мыйзам менен эмес. Мына азыркы айтып аткан миллиард сомго жакын сумманы ошондой элге бербейлиби? Жамалдинов айткандай, банктарды байытпастан. Сиз ушуну айтпастан отурасыз да бу жерде. Бир пикир барбы? Ким банкка жетекчи болдум десе, мен дейсиңер, а бул жерде азыр өкмөттү дагы неудобный положение койсуңар. Эртеге президент кайтарса, парламент дагы неудобный положение келет. Бир пикирди айтып, элди туура жака үндөш керек да. Мына кээ-бир кредиттер келип атат. Мына мисалы үчүн польский 2 жылдан бери польский кредитти күттүк. Эми соглашениега биз кечегинде комитеттен да карап бердик. 0,75% болуп келип атат. Анан буну берсе болобу 5%тен болот. Дыйкандарга 7%дан насыя берүү демилгеси республика ата журтчулардын шайлоодон мурда берген убадасы эле. Эгерде 7%дык насыялар Бабановго тиешелүү банктардан берилип калса, таң калуунун кереги жок. Анткени эл өкүлдөрү белгилегендей, чет өлкөдөн келген аз пайыздуу кредиттерге үстөк пайыз кошуп, жеке менчик банктар миллиондогон пайдаларды көрүп жаткандыгы талашсыз. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь.